Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтү каналга каталуучулары. Туугандар, бүгүн 18 февраль 2025 жыл туугандар. Биз Ош обласы Өзгөн району Кызыктар айыл өкмөтүндөбүз. Кызыктарда мына ушул бээлер сатууга коюлуп жатат туугандар. Көрүңүздөр, ээсинен бир катар маалымат алабыз. Жакшы, жөндүү баада бээ издеп жүргөндөр видеону агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Бул бээлердин катар маалыматын алабыз. Ээси жанымда, бир четтен сурап маалыматын алалы туугандар. Ар көрүп жаткан бирден лайктан басып туруңуздар. Мына ушундай жөндүү баада бээ издеп жүргөндөр экрандагы WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Досум, бул келдик машалла. Бул бээлер боюнча маалымат берели. Жалпы баш канча баш бул жерде? Ал бул жерде 17 баш. 17 баш бар. 17 баш бар. Машалла. Каяктан келди булар? Булар Казакстан бээлери экен. Биз Бишкектен барып алып келдик, өзүбүз чыгарган жокпуз. Казакстандан келди негизи. Казакстандан жүргөн. Машалла. Казакстандын бээлери жалпы 17 баш экен. Боз кысыры кандай бул жерде? Боздору бар. Боздору бар. Мына ушул карала артында турган торлар, ушулар боз. Боздор мыналар, Боз. Казакстанда 8 10 баш эле боз бул жердечи. Ондойу боз экен да? Боз кысыр аралашты эми. Аралашы бар экен боз кысырына. Бээлерди көрүп атасыздар мына. Мындай бээлер. Жаштарын эми баягы азоо деп аттың, Азоо да, улуу бээлер эми жаштары бүт эле тууган бээлер. Баягы кунанын бышты байталдар жок арасындачы. Тууган бээлер. Тууар бээлер. Анан баягы бирок точно эмеси жок, мындай жашы эми азоо болсо бош эле жүргөн жеринен айдалып бош болуп келден булар, Ооба. Кармал элек. Кармал элек да. Ошо талаада кышын жайын баягы кар тээп, чөп жеп жүргөн бээлер экен да, талаада жүргөн. Бээлерди көрөсүздөр туугандар. Бул жерде ошо жалпы 17 баш экен. Арасында ошол ондою боз дейт. Келип, көрүп, мына ушундай кылып бээ алам дегендерге жөндүү баада алып туруп багып сатам дегендерге дагы негизинен баягы кысырларын карап алсаңыздар дагы багып семирсеңиздер негизинен сөөк саактуу бээлер экен туугандар. Казакстан бээлер экен. Бизде негизи чөп жемди жакшы берсеңиздер, булар эми тез оңолот да бизге караганда. Алар жакта чөлдө жүрүп эме болгон да, азыр эми бул жерге көккө келип жакшы жем чөбүн берсеңиздер жакшы оңолот. Баягы алып семиртип сатам дегендерге дагы мына жакшы вариант. Баасын да жөндүү кылып коюп берем дейт. Баасын канчадан коебуз дедиң досум? Баасы ошо жакын айтайын, неме 90 миңден. 90 миңден. 90 миңден боз кысыр аралаш. Аралаш эле? Круг оптомо болсо. Келип карап ала берет. Келип карап, тандап көрүп алса дагы боло берет бирден. Бирден дагы оптом дагы боло берет. Оптом дагы боло берет. Баягы жана айттым го, ошол үйгө алып 4-түү, 3-түү, 2-ни алып багып, базарга алып саткандар бар го, ошолорго айдайт туугандар. Ошондой бир туугандарга дагы жөнөтүп койсоңуздар болот. Бул жерде эми боздор дагы бар экен. Боздун алсаңыздар тууса дагы эми жаныбар бир башка дагы көбөйөт. Баалар дагы мыкты коюлду. Ошол эми арык бээлер жол жүрүп келип кичине чарчап турат азырчы. Жол жүрүп келип чарчап калды деңчи, Чарчап калышты. Эми негизи ушу жолдо деле бир кыйла жүрүп кыйналат. Жеп ичкендери жакшы экен. Жем бере элекпиз, бирок ошо чөп чачып коетабыз. Калтырбай эле жеп атат. Чөптөрдү жакшы эле жеп атат, калтырбай. Арасында мындай боздор дагы, кысырлар дагы, мындай чоңдор дагы бар экен, сайлап түрлөрү. Мына кашка дагы сыны жакшы экен, мына көрүп атасыздар. Боздор мына ошо аланын аркасында. Ушул дагы Таамай боздор. Таамай боздор мына тору, мындай боз бээлер алам дегендерге дагы, анан баягы үйүргө алла бээ алып кошуп коем дегендерге дагы мындай алла бээ алыстан көрсөңүздөр тааный турган үйүрүңүздү. Ушундай бээлер келиптир. Баалар дагы мыкты коюлду туугандар. Эми чынында базарда деле мындай 90 миңге боз бээлер деле азыркы учурда кыйын табышчы. Келип, көрүп, жеринен көрүп, сүйлөшүп, баалашып, экрандагы номерлерге байланышып бересиздер. Кийинки экранга номерлерин калтырып коебуз. Келип, көрүп, сүйлөшүп, баалашып, мына ушундай бээлерди алсаңыздар болот туугандар. Жакшы, содаңы берсин досум. Ушундай туугандар, каналга катталып лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.